Tartıp koysanızlar ha, kamera var da. Assalamu alaikum, hurmatlı el jurt. Биздин атыбыз Элзар Барсукан айылынын тургуну. Кечээ бул окуя боюнча чукул чогулуш болгон. Ошонун негизинде Барсукан эли чечим чыгардык да. Бул чечимди кандай кабыл аласыңар күч органдары билбейм, бирок биз ошону туура деп эсептейбиз. Анткени мындай окуялар Барсукондо биринчи эле жолу болбой эле да. Жашы жетелек кыздарды зордуктоо, жашы жетелек балдарды зордуктоо, мындай окуялар өтө көп болуп кетти да биздечи. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге ошо Барсукан элинин атынан кайрылабыз. Кайра жана депутаттардын төрагасы ага да кайрылабыз. Ошо жаңы мыйзам кийирип, ушундай педофилдерге өлүм жазасын кийирип берүүсүн сураныбыз да кайрачы. Антпесе бул кылмышкерлер түрмөгө отурган эч качан оңолбойт да. Түрмөдө адам оңолсо коомдун баары оңолуп кетмек. Бул мамлекетке гана күч болот да. Себеби бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу акиме, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип бериңиздер. Рахмат. Бул боюнча түшүндүрө кеткен, мыйзамды биз кабыл ала албайбыз, мыйзамды өтө жак кабыл алат. Силердин айткан сунуш талаптарыңарды биз да кагаз жүзүндө беребиз да. Анан ошол жактан чечилет да. Elhamdülillah, ben Subhanallah Teala'ga